Асел Кадырбекова чачым жол кырсыгында жулунуп кеткен, алганга туура келиптир. Ырчы Асел Кадырбекова Instagram баракчасынан жашоосундагы соңку жаңылыктары менен бөлүшүп, окурмандардын суроолоруна жооп берди. Аселя, чачыңды операцияда алып салышканда деген суроого ырчы айым. Операция акырегим эле болдум. Кудайга шүгүр, андан да жаман болушу мүмкүн эле. Чачым жол кырсыгында жулунуп кеткен, алганга туура келиптир. Бирок башым аман, эң негизгиси. Башымдан операция болгон эмесмин деген жообун айтты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сыймык Жапыкеев. Коррупция менен күрөш эми башталды. Мына акчага таянган мал өттү. Миллиардер граф коронавирустан өтүп кетиптир. Ыйманы саламат болсун. Миллиардер Жумалиев кармалды. Коррупция менен күрөш накта башталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди. Достор, түшүнүктүү болсун. УКМК коррупция жана өзгө чоң маанегие кылмыштарды иликтейт. Финпол экономикалык кылмыштар менен күрөшөт. Финпол депутатка алыбыз жетпесе да, балдарын камаганбыз. Бирок алар сот аркылуу чыгып кеткен. Бүгүн Жумалиевди УКМКга басыптыр. Бир чети туура болду. УКМКнын мүмкүнчүлүгү көп. СИЗОсу да бар. Өздөрү изилдешсин. Коррупция менен УКМК күрөшөт. Мыйзам ошондой. Достор, акыркы күндөрү мени жамандап, ушак чыгаргандар көбөйдү. Провокацияга алдырбай, тынч эле тура-туралык. Жумушка жабышкан жокпуз. Бирок Финпол буйруса калчудай. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдуулукка чакырам, деди Жапыкеев. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Аваз Акимов менен Айдана Дека аймактарда концерт берет. Ырчы түгөлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека Кош жылдыз деп аталган концерттин тартуулашат. Бул тууралуу ырчы Аваз Акимов маалымдады. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, баарыңыздарды биздин шоу концертибизде күтөбүз деп билдирди ырчы. Концерт 11-12 февралда Ош шаарында, 13 февралда Кочкор Ата, 14 февралда Жалал-Абад, 15 февралда Баткен, 16 февралда Кадамжай, 17 февралда Кызыл Кыя шаарларында болот. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Камчыбек Ташиев. Наркобизнестерди жакында ачыкка чыгарабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин 3 февралындагы жыйынында өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтордун таасири өсүп кеткенин билдирди. Мындан ары уюшкан кылмыштуу топтор биздин өлкөдө жашабайт. Смотрящий, вор в законе болгусу келгендер башка өлкөгө барып жашасын. Коррупция мамлекеттик кызматта эле эмес, бизнесте да күчөп кеткен. Кече эле бир бизнесмен Кытайдан 7 контейнер алып келиптир. Болгону 100гө жетпеген телевизор алып келгенин көрсөткөн. Ичин ачып карасак, 7000 телевизор чыкты. Мына мамлекетке түшө турган акча. Ошонун негизинде бүгүн 30 миллион сом төлөп жатат. Подиум дүкөнүнүн ичинде 140 миллион сомдук товар бар экен. Айына 4000 сом гана салык төлөйт экен. Алар жок дегенде айына миллион сом төгүп турушу керек эле. Мындай бизнесмендер көп. Бул фактыларды жоюп, бюджетибизди көтөрүшүбүз керек. Биздин уюшкан кылмыштуу топторго каршы, коррупцияга каршы күрөшүбүз уланат. Наркобизнеске каршы да иш жүргүзүп жатабыз. Аларды жакында ачыкка чыгарабыз. Арасында генерал чиндерден алып, ошолор менен чогуу иштегендер бар. Сен мага тийбе, мен сага тийбейин деп жүрө берсек, эч нерсе өзгөрбөйт. Ал үчүн чечкиндүү кадамдарга баралы, деди Камчыбек Ташиев. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Алмаз Шаадаев. 2021 жылы үйлөнөм деп турам. Шоу бизнестеги бойдок мырзалардын катарын толуктаган Алмаз Шаадаев көптөгөн сулуулардын жүрөк оорусу. Турмуш куруу тууралуу ойлонуп жүргөн мырза. Менен жеке жашоосу, сүйүү тууралуу баарлаштык. Алмаз мырза, акыркы кездери жалаң эле муңдуу чыгармаларды жаратып калдыңыз окшойт. Мындай ырлардын мазмуну жан дүйнөмдөгү абалга эч тиешеси жок. Табиятымдан өтө позитивдүү адаммын. Болгону элге муңдуу ырлар жагат экен. Ушул нерсени байкап, ушундай ырларды көбүрөөк ырдап калдым.
Сиздин аткарууңуздагы «Эми мага баары бир» деген ыр 28 миллиондон ашуун көрүү чогулткан жалгыз чыгарма болду. Мындан канча каражат таптыңыз? Акыркы 2 жыл ичинде бул ыр үчүн квартал сайын $1000 алып келем. Азыр өзүмдүн каналымды ачып, андан да киреше таба баштадым. Тойлорду ырдабай берип, сахнада ырдоону сагынгансызбы? Пандемия учурунда үйдө болуп, бир сыйра ооруп айыктым. Учурда элдин жакшылыгында кызматта жүрөм. Мурдагыдай күнүнө 8-9 той болбосо дагы 2-3 тойго барып жатабыз. Чындыгында сахнада ырдоону, эл жер кыдырып концерт бергенди абдан сагындым. Сизди бир кыз менен сүрөткө түшкөнүңүздү сүйүктүүсүн тапты деген жазуу кол ушуп интернет желелеринде желедей тарады. Бул клиптин чындыгы барбы? Ал кыз менин сүйүктүүм эмес. Ошондо бир жолу жолугуп сүрөткө түштү эле. Менин артымдан хайп жаратып алды десем болот. Эгерде сүйүктүүмдү тапсам, биринчи өзүмдүн баракчама чыгарат элем. Негизги эле хайп деген нерсеге көп илинесиз. Өзүңүзгө жагабы? Бул нерсе мага жакпайт. Хайпты атайлап кылып, таратып жиберейин деп да ойлонбойм. Элиме жакшы ырларым менен клиптерди тартырып-тартуулап турсам болду. Жүргөн турганым элдин талкуусуна түшүп турганына бир чети сүйүнөм. Мага эч ким кызыкпай койсо эмне кылат элем? Элдин көңүл чордонунда болгонум иштеп жатканымдан кабар берсе керек. Досторуңуздун биринин концертинде бир кызды жандап келип, бирок камерадан качырып тарттырбай койдуңуз эле. Ал кыз ким? Азыр мен жашмын, бойдокмун. Концертке алып албайсызбы, Алмаз Байке деген карындаштардан бирөөнү ээрчитип алсам керек. Улам бир кыз менен чыга берсеңиз, сизди сырттан жактырып жүргөн кыздардын көңүлүн калтырбайсызбы? Кандай деп ойлойсуз? Көрмандарым мени эмес, менин чыгармаларымды жакшы көрөт болуш керек. Мени жакшы көргөндөн пайда жок. Ырчы катары эле баалашпаса, ошол мага жетиштүү. Мага Алмаздын ырлары жагат деген эле сөз керек. Кыз Сайкал Кабылова менен ырдаган дуэтте да жарашып калат экенсиңер, үйлөнүп алгыла дегендер көп болду эле. Бул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Кыз Сайкал менин карындашым. Анын бир байкеси менин досум. Мага агасындай мамиле кылат. Чыгармачылыкта жүргөн 10 жылдан бирдей ирет ырчылар менен дуэт аткарып көргөн эмес экенмин. Жети өлчөп бир кесип туруп, биринчи жолу карындашым менен дуэт ырдадым. Ырыбыз бир күндө эле 500 000 көрүү топтоду. Сүйүүсүн арнаган көрман кыздар болсо керек. Ооба, сүйүүсүн арнагандар көп. Майрамдарда белектерди беришет. Азыр интернет өнүгүп калбадыбы? Социалдык тармактардан кат жиберишет. Жооп бербей калсаң 200 СМС жазып ийишет. Өзүңүз жашоодо чоң сүйүүгө кабылдыңыз беле? Чынын айтканда жашоодо баш айланткан чоң сүйүүгө кабылып көрө элекмин. Эгер сүйүп калсам, үйлөнүп жаным тынат. Чыныгы сүйүү болсо эч нерсесине карабай үйлөнөм. Бүгүнкү күнү ошондой сүйүү күтүп жүрөм. Кыздар менен сүйлөшүп көрүп, жылдызыбыз келишпесе, ортодо түшүнүү болбосо, кой башкасын карайын дейм. Өзүм сүйүүгө туруктумун. Кудайым буйруп жакшы кызга жолуксам деп тилек кылам. Эркек кишинин жашы 30дан өткөндө кыз жакпай, тандай баштайт дешет. Эртерээк үйлөнүп албаганыңызга өкүнбөйсүзбү? Туура, бул малды аябай карап калат экенсиз. Бир жери жакпай калса эле сүйлөшүүгө калың бат өчөт экен. Антсе да эрте үйлөнүп албаганыма өкүнбөйм. Себеби мен азыр өзүмө абдан жаккан сонун доордо жашап жатам. 30да болсом дагы жаш көрүнөм. Чыгармачылыгымды бир калыпка салып алдым. Мамиледе эмнени талап кыласыз? Сиз үчүн идеалдуу мамиле кандай болот? Менин талабым деле жок. Башкысы адамгерчиликтүү, жөнөкөй, жылдыздуу, акылдуу жан болсо дейм. Үйлөнсөм жубайымды элге көрсөтпөйм деп айтканыңыз бар. Себеби, ооба, үйлөнсөм жубайымды элге көрсөтүүнү каалабайм. Акыркы убактарда ата-эне бир туугандарды да интернет булактарда чыгарбай калдым. Апам көчөдө базарда жүрсө, Алмаз Шаадаевдин апасы деп көрсөткөндөр болот экен. Ошого алардын тынч жашоосун каалап калдым. Буйруса үй бүлө курсам деген жубайымдын сүрөтүн чыгарып, жарнама кылбаганга аракет кылам. Жеке жашоомду тынч эле кармагым келет. Кыялыңыздагы кызды тапсаңыз үйлөнүүгө даярсызбы? Досум Аваз Акимов инисинин үйлөнүү тоюнда досумдун галстугун ыргытканда тосуп алгам. Жакшы ниет менен ырым кылып илип койдум. Эми өзүмө 5 айда үйлөнүшүм керек деп убакыт бердим. Буйруса сүйүктүмдү жолуктурсам, 2021 жылдан калбай үйлөнөм. Үйдөгүлөр деле качан деп айта башташты. Эгерде жагымдуу жаңылык болуп калса, элиме сүйүнчүлөйм. Айгерим Токтобай кызы. Маалымат булагы Леди Чекит, KG.